Саламатсыздар, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү. Мен Эрмек Атогоров кезектеги цензурасыз маекти баштап отурам. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз Бишкек шаарынын мэриясында аппарат башчысы болуп иштеп келген Балбак Төлөбаев. Азыркы учурда Жогорку Кеңеште депутаттыгын баштап иштеп жаткан учуру. Негизи сизди бул жерде шаарды башкарып иштеп жаткан, жетекчиликте иштеп жаткан жерде бардык эле шаар тургундары, шаардын коноктору сизди таанып калган. Анан кийин мындайча айтканда социалдык тармакта сиз менен түз сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк бар болчу. Качан кар күрөлөт, чөп кургап кетти, суу каргыла деп мындайча айтканда эл менен бийликтин байланышын социалдык тармактар аркылуу бир маданиятын көтөргөн адам болгонсуз. Анан кийин эле көлгө кеттиңиз. Баягы эски адат менен айтканда губернатор болуп, ошо менен эле Балбак Төлөбаев жок болду. Неге? Биз анан ал жерден деле мисалы көлдө жүргөндө деле биз коомчулук күттү. Анан кийин эле биз Балбак Төлөбаевди жогото бердик. Мен губернатор болуп барганда 45 күндүн ичинде Ысык-Көл областын кыдырып бүттүм. Ошол жерлерде постторду карасаңар, кайда бардым, эмне кылдым, баарын. Эми албетте Бишкектегидей мисалы мен бир жылда 1600-1700 киши Бишкекте кабыл алып атсам, ошол убакта мэр менен вице-мэрлер 30-20-40 кишиден кабыл алчу. Албетте Бишкектегидей аякта мындай аябай насыщенный объем жок да. Объем работы. Анан элдерди кыдырып, аякка мисалы бир жумада келсе бир 5-6 киши келчү да мага жолугушууга. А так территория чоң, Ысык-Көл областын айланып бүткүчү эле ошо 45 күн дегенде Ысык-Көл областынын 95%-ын кыдырып бүттүм да. Анан кийин бийлик алмашты. Бийлик алмашкандан кийин Балбак Төлөбаев мэр болуп барып анан эле токтоп калды дагы. Ошону менен кайрадан дагы бир жолу болду. Анан ошол маалда социалдык тармактарда азыраак пост жазып баштадыңыз, түрдүү мындай активдүүлүк болуп турду. Анан кийин эле ал жерде сизди экинчи сөз ээрчи баштады. Балбак пахта коюп баштаптыр. Мындай эми аны өзүңүз эле көрүп атасыздар. Бул пахтакор болуп кетиптир, пахтачыл болуп кетиптир деп. Анан кийин анткени дегенде ал жерде жалаң гана мурда мамлекеттик жетекчи катары маселе чечип жүрсөңүз, мында жоң гана жалаң орусча айтканда комплименттер менен отуруп калдыңыз. Мен ошондо көлдөн кийин, революция болуп кеткенден кийин ошол убактагы премьер-министр Садыр Нуркожоевич мени мэрликке сунуштап 3 ай мэр болуп иштедим. Андан кийин мен башында эле айттым, ал киши башка жумушка алып келаткан, бирок мен мэр болоюн деген оюм жок болчу чынын айтканда. Ошон башында эле айттым, мен кетем баары 3-4 айдан кийин шайлоодон кийин, бирок шайлоолор кечигип болуп калды да. Анан кеттим. Мен негизи мамлекеттүүлүктү сүйгөн кишимин да, мамлекеттүүлүк. Ар дайым мамлекет тынч болсо экен, элибиз аман болсо экен, элибизде тынч болсо экен деп ар дайым ошондо айтып келдим. Анан өлкө президенти бир четинен ал кишинин жүргүзгөн саясаты жакты, экинчи четинен бизге ынтымак керек эле ошол убакта. Анан мен Садыр Нуркожоевичти колдой баштадым. Башынан айттым, мен ал кишинин тарапташымын. Мага кызматтын деле кереги жок болчу, мына 7 ай кызматы жок жүрдүм. Анан ал кишинин кылган иштерин мен постторду гана бөлүшүп коюп аттым. Момдой болуп аттыр, тигиндей болуп аттыр. Анан жанагындай ат жабыш дейм, мен терикпейм ага. Анан мен сентябрдын башында Кактус медиага интервью бердим. Анан жеке бизнеске кетүүнү чечтим. Ошол кетип атканда мен ага чейин эс алдым, өзүм ордума келдим. Анан кетип атканда Марлен Абдрахманович Маматалиев ынтымак партиясына сунуш түшүп калды. Анан мен өзүм ойлодум, мен ушунчалык мына көпүлдөп турам, мэр болдум, губернатор болдум, мен иллюстрацияга барып, эл эмне дейт экен деп иллюстрацияга бардым. Анан 5000ге жакын киши добуш берди, мен кайра келдим. Мындайча айтканда шайлоодо 5000ге жакын добуш алдыңыз, 5000 киши колдоп атат. Анан депутаттыкка келген күндө депутаттыктын ишин баштадыңыз, бирок буга чейин көрмөй келдиңиз дагы. Кече биринчи жолу Адахан Мадумаровду колдоп жатканда бир резонанстуу сөз болуп кетти. Бул дагы бир сөз болуп артыңыздан ээрчисе керек. Бул жанагы Пандоранын сандыгы. Анан бул жерге келгенде баягы өзүңүз эле көрүп атасыздар. Социалдык тармактарда баягы пахтасын таштаптыр. Саясат өзгөрүп атабы. Балбак өзгөрсө демек бул жерде анда бийликте абал мындай өзгөрүп атыптыр деген дагы ойлор айтылып атат. Мен ага чейин деле сүйлөп келгем, ар кандай маселелерди көтөрүп, бирок мындай саясий темада кичине ошол күнкү эмоциональный болуп калды да.
Мен бар дайым айтып атам, азыр да айтып атам. Мен Садыр Нуркожоевичтин тарапташымын. Мен ал кишинин жүргүзүп аткан саясатын колдоймун. Ал кишинин жүргүзүп аткан реформаларын колдоймун. Колдоо бул жалгыз эле ошо чыгып ал жөнүндө мактоо айтып эмес, колдоо кээде чыгып алдыда боло турган коркунучтарды же алдыда боло турган тузактарды да айтуу бул колдоонун дагы бир белгиси. Мен Адакман Кимсанбаевич менен пикирим келишпейт. Анын өзүнүн бетине деле айтам, бардык жерде айтып келдим. Көпчүлүк пикирим келишпейт. Анын кээде айткан сөздөрүнө жиним келет. Бирок ал да өзү депутат, ал да өзүнүн оюн айтат да. Бир оппозиция лидерим деп жүрөт, Кыргызстанда оппозиционный лидерим деп атат. Ал да өзүнүн оюн айтат, өзүнүн пикирлерин айтат, өзүнүн идеяларын айтат, бирок ал кишинин мен тарапташ эмесмин, ал кишинин сүйлөгөн көп нерсесин мен макул эмесмин. Ошол күнү мен кичине туура эмес сүйлөп алдым да. Кай жагынан туура эмес сүйлөп алдым. Мен Камчыбек Кыдыршаевич менен генеральный прокурор Курманкул Токтуралиевичтин тирешин көрөсүңөр деп кичине туура эмесирээк сүйлөп алдым. Себеби мен ал жерден айтышым керек эле, эки мамлекеттик курумдун ортосундагы карама-каршылык болуп атат. Мисалы, ГКИМБ алып келатканын, конечно, генеральный прокуратура бул мыйзамды коргоочу мыйзамды коргоочу орган. Ал айтат, мисалы, мен деле мэрияда иштеп жүргөндө мэрдин, гор кеңештин туура эмес кабыл алган чечимде городской прокуратура предостережение берчү. Ошондой эле ал мамлекеттик деңгээлдеги бул генеральный прокуратура. Ошон үчүн мынау мен кичине туура эмесирээк ал жерден айтып алдым да, как будто органын жетекчилеринин эки личносттун карама-каршылыгы бар экен деп мен айтып алдым. Парламентте кээде мындай айтып алгандан кийин өкүнүп кала турган жерлери бар экен, ушунун бирөө ушул. Ошон үчүн элден кичине кечирим сурап койсом да болот. Катамды мойнума алып атам да, бул менин корккондугумдан эмес, просто ошол жерден эки органды айтышым керек эле. Бул биринчиси. Анан жетекчилик өтүп алып, анан кийин да деп өкүнүп калдым да. Эми бул парламентаризм үйрөнүп атабыз акырын. Бирок бул интригага себеп болбош үчүн мен муну айтайын деп аттам. Сиз биринчи болдуңуз. Ошон үчүн сиз аркылуу айтып коеюн. Кичине ошол жерден туура эмес болуп калды. Бирок прокуратуранын, генеральный прокуратуранын момунда айтканы бул жакшы нерсе. Мыйзамды узбагыла деп эскертип турганы ГКИМ үчүн, биз үчүн да, ошол жогорку кеңеш үчүн да, Садыр Нуркожоевичтин командасындагы кишилер үчүн да кичине деп бири-бирин колдоп, бирин-бири түздөп турган бул жакшы нерсе да. Эми жогоруда айтып калдыңыз, президент Садыр Нуркожоевичти колдоп атам деп. Бирок бир кездерде ошол эле Суракматов менен чогуу иштештиңиз, анын саясатын колдоп түзмө-түз кол алдында иштеп калдыңыз. Анан азыркы тапта ал адамды кайчакта экен билебиз. Жанагы коррупциялык иштер менен күнөөлөнүп айыпталып деп коеюн, айыпталып жатат. Ошол эле маалда мурунку жетекчи менен азыркы жетекчинин ортосунда эми тиреш деп айтпай эле коеюн, карама-каршылык дебейм, бирок эки адамдын көз карашы төп келбей атат да. Мисалы, азыр мурунку колдогон адамыңызды азыр колдогон адамдын бийлиги деп коеюн, ошолордун жүргүзгөн саясаты коррупционер деп тааныды. Эми ар бир адам өзүнүн кылган иши үчүн моюнуна тартыш керек. Өлкө үчүн көп падышалар, көп хандар, султандар балдарын өлтүрүшкөн. Аяган эмес даже. Эмне Суракматовду мисалы мына ошондой иш козгоду, мына азыр акталып чыкты. Суракматов жана иши токтотулду, мамлекетке жардам берди. Анын ичкилигин билбейм. Кандай эмне болгонун чынын айтсам. Анан сен мындайсың деп эле достуктан кайтып кетпейм да мен. Мына аябай маанилүү гана иштерден мен кайтып кетишим мүмкүн достуктан. Менин принциптериме туура эмес келген нерседен, мисалы өлкөгө чылкынчылык кылса, өлкөнү сатса, кыргыздын кызыкчылыгына, аябай чоң улуттун кызыкчылыгына таасир берсе, онда достуктан кайтып кетсе болот. Кээ бир башка принциптер да бар да. Анан эми любой киши кылганын мойну менен тартыш керек. Азыр мурунку мэр менен мамилеңиз кандай? Бар, байланышып турабыз. Сүйлөшүп турабыз. Жолукпасак да сүйлөшүп турабыз. Жумуш көп болуп калды. Кеңешип, кандайсың деп ден соолук сурап турабыз. Мына мен атам өлгөндө да ал өзү чалып көңүл айтты. Мен көптөгөн мурунку адамдар менен байланышып турам. Алар күнөөлүү эмес да, мисалы кээ бир күнөөлүү эми. Мындайда бир саясий бийлик кетсе кызматтан, ал саясий бийликтин ордуна башка бирөө келет. Саясий көз караш үчүн бул куугунтукта албаш керек да.
Сурахматовдон да болгон жокпу? Мен Сурахматовду куугунтукталды деп ойлобойм. Эми ал ошибка ката кетирип койсо керек убагында. Бирок ошол катаны сотко чейин алып барып, ал соттон акталып чыкты да. Анын иши токтотулду. Демек анын күнөөсүн сот актады да, күнөөсү жок деп эсептеп атат да. Эми шаар жетекчилигинде туруп калдыңыз. Ошол эле шаардын учурундагы жүргүзгөн иштериңиз, анан азыр жүрүп аткан ишке токтоло турган болсок, ошол эле президенттин саясатын колдойм деп атасыз. Азыр ошол президент Асман шаары боюнча долбоор көтөрүп атат. Азыр ошол Ысык көл жээгине укмуш бир чоң, мурда Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй, баягы бизде көрүнүп калбайт, 30 жылда болуп көрбөгөндөй бир шаар курабыз деп атабыз. Буга сиздин өзүңүздүн терс пикириңиз бар. Ошол экологиялык, экономикалык башка шарттарда. Мен терс пикирим эмес, мен өзгөчө пикирим бар. Мен бир жакшы нерсенин курулушуна эч качан каршы болбойм. Курула турган нерсеге. Бирок анын өзүнүн жолу менен куруш керек да. Мисалы бир шаарды куруу үчүн өтө көп иштерди аткарыш керек ага чейин. Мына бүгүн айттыкпы, быйыл да курула калбаш керек. Президент өзү да айтты го, бир 2 жыл керек деп. Экспертиза, экологический экспертизадан өтүш керек. Андан строительный, градостроительный экспертизалардан өтүш керек. Мисалы мындайда ал жердин инфраструктурасы кандай болот, логистикасы кандай болот, канализацияны каяка алып барасың, транспортты каяка алып барасың, светти кайдан аласың, таза сууну кайдан аласың, балыкчы менен Торайгырдын менен Чолпондун ортосундагы жолдорго 500 000 киши, миллион киши кирсе, анын нагрузкасы кандай болот, ошол эле шаардын көлгө болгон нагрузкасы кандай болот. Экологиялык шаар, жаңы шаар деп атат. Абдан сүйүнүп атам. Эгер ошол экологиялык сал болсо, мисалы күндүн энергиясынан свет болсо, сууну өйдө жактан алып келип, кудуктан алып келинсе таза суу болсо, анан ошол эле дизельный башка машиналар эмес, жолдун баарында электробустар болсо, метробус болсо, кандай сонун нерсе. Бул жакшы нерсе, бирок муну талдап, аябай шашпай, биринчи эмне курулат, анын ичине милициясы, соту каякта болот. Бул көп нерсе бар. Градостроительствонун өзүнүн системасы бар. Архитектурдун облик бузулбайбы, кандай болот, эмне болот. Менин деле мечтам ошол жерге шаар курулуп калса экен деп. Балыкчыга кандай нагрузка берет, көлгө кандай нагрузка берет. Мунун баарын жасап, мунун баарын акыл эс орундатып, иреттеп, пландап, акча кайдан келет, баарын могу 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл, 6 жыл, 7 жыл, канча жылдын ичинде кандай курулат. Мунун баарын ошол жерде эл менен сүйлөшүп, чоң-чоң градостроительный, чоң-чоң заключенияларды алып туруп анан куруш керек. Мен каршы эмесмин, ушулар жасалып туруп барсын. Эми градостроитель деп атпайсызбы? Шаар куруу саясаты, анда жанагы архитектуралык ансамбль дейбиз, анан кийин анда экологиялык түрдүү талаптар бар да. Анан шаарды жетекчилигинде отурдуңуз. Ошол эле маалда мынакей азыр ошол Асман шаарынын дирекциясынын башчысы, Elite House компаниясынын башчысы Тимур Файзиев. Ал шаар курду. Шаардын ичинде кичинекей шаарларды куруп атты, үйлөрдү куруп атты. Анан кийин сиз мун тармактан алыс болбогондон кийин бул иш алып кетет алат деп ойлойсузбу? Анткени бул жерде буга чейин эми кимдир бирөөнүн фамилиясын айткандан алыс болчубуз, бирок азыр конкретикага токтолуш керек болуп атат да. Түрдүү пикирлер бар. Ал деген кече коррупция менен жооп берип аткан адам бүгүн минтип карап атат. Ал мойнуна алып атат. Коррупция сот актаган жок депчи. Соттун чечими жок да, ал бала боюнчачы, бирок бир күмөн бар да элдин арасындачы. Эгер ошо сотко мындай кылмышка шектүү адам кантип болсун деп. Да, действительно, может, кыйын менеджер, управленец, кыйын строитель, бирок кымтыксыз бирөө болуш керек да, аяктачы, таза. Elite House үйлөрдү кырып жүргөн, көргөнбүз, жакшы үйлөрдү кылган, өзү да жакшы сүйлөйт, кыйын сүйлөйт. Бирок анын сүйлөгөн сөздөрү элге жакпай атпайбы? Мен ал жөнүндө токтолгум келбейт да. Мен ал кандай сүйлөйт, эмне сүйлөйт, анан ак мышык болобу, кара мышык болобу, чычкан кармаса болду деген мааниде айтып атабыз. Ошол Асман шаарын кура алат. Бирок Асман шаарын жалгыз эле бир адам кура албайт. Ал жерде комплекстүү иш жүргүзүш керек. Команда керек. Аябай жакшы команда керек. Бирөө ал жерде маадамектен укмуш бирөөнү алып келсең деле болбойт. Ал жерде мындай жакшы команда, жакшы түзүлгөн программа, календарный план, ал каржылык менен бекемделгенде гана ал курулат шаар. Бир шаар куруш оңой эмес да. Бирок мен муну колдоймун. Биздин реалийде кандай баа берет элеңиз? Убакыт сааты, мисалы, 1 жылда курулат, 10 жылда курулат. Мисалы, ошол эле бизде сөз бар эмес, Москва бир күндө курулган эмес деп. Ошол эле Дубайга деле бир 10 жыл, 20 жыл керек болду да.
Жеке менин оюмча ошо 1-2 жылдын ичинде проектированиясын баары бүтүш керек, детальный планына чейин. Баардыгы эсептелип, экологический экспертиза, градостроительный экспертиза алынып, эл менен кеңешип, кандай биякта эмне болот, баарын эл көрүш керек да. Анан ошонун баасына чейин белгилүү болуп, бүткөндөн кийин гана курулуп баштайт деп ойлойм. Bir 10 жылдын ичинде бүтүп калса керек, эгер финансированиясы табылса, эл макул болсо, жана экспертизалар колдонулса, bir 10 жылдын ичинде жакшынакай бир тыпыйган шаар түшүп калса керек. Бирок эми, конечно, жанагы 500 миң, 1 миллиондук шаар болот деген азырынча болбойт ал. Мен жеке оюмда bir 100 миңди, bir 50 миңден хотя бы башташ керек да, bir 50 миң, 100 миң кишилик шаар болсо, анан акырынан кеңейтип жүрүп отуруш керек да. Бирок ошол жерге жаңы эми мындай да велосипедти ойлоп табуунун кереги жок. Азыр эң жакшы технологиялар баары даяр. Баасына келип сап келип кое беришиң керек да четиненчи. Акчаң болсо, конечно. Биздин экономикалык шартта Кыйын. Инвестор, муну өкмөт так эле айтып атпайбы, өкмөт. Муну өкмөттүн акчасына курулбайт, бул инвесторлордун акчасы. Эми инвесторго келгенде дагы талашып нерсе бар. Ошо эле Тимур Фазиевдин жанагы 100 гектар арабтар көрөбүз, 100 гектар кытайлар көрөбүз. Ошо Кытай деген жери кармалып калды да. Ал башкача. Бул жерге келгенде ошо инвесторлордон биз өзүбүз коркобуз да. Инвестор эмне десе, бир нерсе кылса, ошол жерге ал кичине башкача айтып алды да, ал өзү кичине шашма бала экен, анан мындай сүйлөп өткөндө кете мага окшогон ада ала барман эме да. Мындайда Дубайды мындай карасаң, Дубай деле чөлдө курулган. Чөлдөн башка эчтеке жок. Деңиз чөл. Бирок аларда эмне болгон? Акча, нефт болгон, газ болгон. Кыргызстан 5-жерде Турайгыр ошо көл эмне деген сонун жер. Эгер любой инвестицияга мындай жакшы кеңеш берип, аларга безопасность жагынан, бардык жагынан жакшы мындай гарантия берсең, камсыз кылсаң, алар келип курушу мүмкүн. Азыр дүйнөдө аябай көп акча бар. Бош акчалар көп да, жаткан акчалар. Ошол эле Кытайда акча асма батпай атат. Арабтар акчасын эмне кыларын билбей атат. Мына ошолор мына казактын бизнесинде азыр Казакстанда чоң акчалар бар. Ошолор куруп коюшу мүмкүн, бирок аларга гарантия менен мындай тынччылык керек да, акча тынччылык түзөт. Тынч болсо, Кудай буйрса асманда сары салынат. Мына өкмөттүн азыркы убакта жүргүзүп аткан айыл чарбасындагы саламатты сактоодогу реформалар, эң сонун реформалар, ошонун баары ишке ашат да, Кудай буйрса. Эми жогоруда айтып калдыңыз, бизнеске кетмекмин деп. Кайсы тармакта карап атыңыз эле? Сиз деле шаар курат белеңизчи? Жок, мен бир чоң холдингде тышкы байланыштар жана маркетингди карап аткам да. Ошол эле кетмекмин. Бир сууну бир араб өлкөлөрүнө сатууга даярдап койгон болсо, ошонун артынан түшмөкмүн. Ошол киши менен кетти. Ооба, Кыргыздын суусун араб өлкөлөрүнө. Эми сиздин өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүз келели, жогоруда айттыңыз, эми парламентаризмде биз үйрөнүп атабыз деп. Жогорку кеңеш кандай экен? Мисалы буга чейин аткарууда жүрдүңүз, бизнесте жүрдүңүз. Мен эми жогорку кеңештен мурун иштеп кеткен 5 жыл, бирок ал убакта консультант болчумун да комитетте. Жогорку кеңеш мен азыр эми айта албайм. Мындай экен, бирок өкмөттө көбүрөөк экен жумуш. Медиада, өкмөттө, управ делами иштедим. Ушул аткаруу бийлигинде жумуш көбүрөөк экен. Жогорку кеңешке караганда. Ал эми жогорку кеңеште болсо мындай отуруп кагаз түрүндө иштешиң керек экен да. Колуң көбүрөөк бошураак экен да. Эмнеге консультант менен жардамчылай беришет? Ал жагынан айтайын. Мисалы бир консультант эмне үчүн бир консультант жетишпейт да, мисалы региондогуларга. Оштон, Жалал Абадтан, Ысык көлдөн келгендерге. Ошол консультант ошол жак менен иштеш керек да. Бияктагы жардамчы болсо, мына комитеттердеги иштерди, бияктан элдерди кабыл алуусун, координациялык иштерди кармаш керек экен да. Мен чынын айтайын, бул мен үчүн экөөбүз токту эле иштей бермекмин, бирок бир киши менен жетишпей тургандай сезилди да, эки киши ушул үчөөлөп иштеп атабыз да азырчы. Мен мисалы азыр 3 мыйзам 4 мыйзам жазганга аракет кылып атам. Ошолор менен, ошо балдар менен чогуу иштешим керек болуп атат да. Кайсы тармакта келет ал мыйзамдарыңыз? Биринчи мыйзамдар Садыгалиев депутат мен мэр болуп турганда киргизген, ал дагы жазып атат. Бишкектин ичинде 6500 жакын үйлөр бар мыйзамдаштырылган. Ошону мыйзамдаштырып берели деп атабыз. Бул өтө маанилүү. Буга чейин президент айтып кетти эле. Ошол иштерди аягына чыгарышыбыз керек, президент айткан. Бул биз менен президенттин ою төп келип калды да. Экинчиси волонтерлор боюнча, дружниктер боюнча мыйзам. Себеби мен пандемиядан көрдүм. Анан Керезбеков депутат баштап кетти, бирок ошону азыр
жанакы Кыргызстандагы волонтерлорго менен сүйлөшүп кеңешип ошону тереңдетип жазып коюшубуз керек болуп атат да. Алардын ичиндеги нормага. Конечно, иретке салышыбыз керек. Үчүнчүсү могу местный самоуправление менен Бишкек ош статуста кээ бир мыйзамдарда карама каршылыктар бар, ошолорду жоюп салалы деп атабыз. Ошо жергиликтүү бийликке жардам болсун деп. Башкача айтканда мурда калган тажрыйбанын негизинде пайда болгон мен иштеп атканда көрдүм да, кай жерде карама каршылыктар, кай жерде мага тоскоол болот. Местный самоуправление кай жерде эмне ошолордун баарын жоготуп өкмөттүн азыр башкы мыйзамга сайкеш келтиришибиз керек болот да. Эми азыркы тапта жанагы жогорудагы сиздин ушул президентти колдойм деп атпайсызбы саясатын. Эми ушул колдогон адамдардын өзүнүн командасы барбы? Жок, ар ким өзүнчө, мисалы эми бир команда болуп, ошол президентти колдогон депутаттардын арасындагы же коомдук ишмерлердин арасында команда болуп, анан алар түздөн түз президент менен байланышы барбы? Жок, биз президент менен жолугуша элекпиз. Жолугушуп сурап атабыз, жолугушуп. Андан кийин ал жогорку кеңештен белгилүү болуп калат. Кайсы кимдер президентти колдоп атат, кимдер президентти колдогон жок. Президент деген бул анын өкмөтү азыркы жүргүзүп аткан реформалар, саясаты. Ал жерден белгилүү болуп калат. Ошолор менен чогуу отуруп сүйлөшөбүз үч ара. Муну мындай кылалы, тигиндей кылалы, могу жер туура эмес болуп атат, мояк туура болуп атат деп. Дегени мындай болуп атат да, мисалы ошол эле президент, же болбосо ошол президенттин командасы деп коелу, жакын ынак иштеген командалары туруп алып, мисалы ошол эле Балбак Төлөбаевге окшогон депутаттардын тобу менен башкарып, манипуляция кылып, коомдук иштерди же болбосо жанагы активисттерди манипуляция кылып, депутаттар силер буну көтөрүп чыккыла, же болбосо буну сүйлөп чыккыла, буну колдогула, буга каршы чыккыла, тиги коомдук ишмерлерди дагы, активисттерди бардыгын башкарган бир рычаг. Силер айтып атасыздар, бир борбордон башкарылып атат. Бир борбордон башкарылат. Жок, андай жок. Андай болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан биз канткен колдогон күндө да ар бир бийлик бутак өзүнчө болуп баштап турат. Президент аткаруу бийлигин жетектеп, аткаруу бийлиги болсо биз мыйзам чыгаруу. Анын президенттин ал жерде өкүлү бар. Президенттин өкүлү суранат келип, бизден мынау президент момундай сунуш кылып атат. Өтүнүч сиздерден колдоп берип койсоңуздар. Анан биз андан сурайбыз. Эмнени колдойбуз, кандай кылабыз деп. Ага чейин ар бир өкмөт өзү алып келген мыйзамды комитеттерден өткөрөт. Бул президенттин, өкмөттүн талабы, ушу суранып атабыз силерден, ушуну колдоп берип койгула. Анан ал жерде талаш болот, тартыш болот. Бул оңой, алып келип түшүңөр, келе койгула деген жок, аякта комитеттерден өтүш керек. Комитеттерден өткөндөн чоң жыйындан өтөт. Анан ал жерде Адахан Кимсанбаев деген оппозиция бар. Ал өзүнүн оюн айтат. Анан биз өзүбүздүн оюбузду айтабыз. Чырылдашабыз, сөгүшөбүз, сагышабыз. Анан ошентип бир чечимге келебиз. Президентти колдоо жалаң эле анын жазып аткан саясатын колдоо эмес, айрым учурда туура эмес кеткен жерин кичине түздөп, же болбосо ошол сындап да коюу деп атпайсызбы? Азыркы ошол президент же болбосо ошол эле министрлер кабинети жүргүзүп аткан саясаттан ошол реформанын кайсы жерлерин түздөсө деп ойлойсуз? Мисалы, анткени азыр бизде министрлер орун алмаштырып атат. Ал эмес министрлер алмашып баштады. Министрлердин орун алмашуусу бул табигый нерсе. Может бирөө иштебей койгон, бирөө урдап койгон. Мына урдап калмалгандар канча. Может бирөө такырыл иштеп реформа кылбай атат. Аны алмаштырыш керек андайларды. Эмне кылыш керек? Бир күн иштеп, 10 күн, 100 күндө, 2 айда, 3 айда, 4 айда билинип калат кандай иштеген. Бул иштейди, алып жакшы бар. Давай, башкасын коюш керек. Бул нормалдуу нерсе. Экинчи, мына өкмөттүн алып келген президенттин алып келген кээ бир министрлер президентке машетте мына 309-токтом боюнча айыл чарбасында. Ошондо биз айтып атабыз, жанакы 75 деген дылды түшүрбөйсүңөрбү? Дыйкандар суранып атат. Могу кооперативтердин, могулардын, могу үрөн чарбаларды бир 3 жыл эмес, бир 1 жыл же 6 ай кылбайсыңарбы деп сүйлөшүүлөр жүрүп атат да, анан алар макул болгондор бар. Ошону сынамын айтып эле атабыз биз. Министрлер кабинетинин төрагасы болуп калсаңыз, мисалы азыркы тапта, сиз башкарып аткан болсоңуз, кайсы реформаларды токтотуп же бурат элеңиз? Анткени мисалы ошол эле саламаттык сактоо министрлигиндеги реформалар эч ызы-чуусу жок уланбай атат. Дайыма ызы-чуунун үстүндө жүрүп атат. Же болбосо дагы бир башка толтура реформалар бар. Ошол эле калкты тейлөөлөр дагы милицияга кирип кетип, милициядан кайра башка жака өтүп кетип, ушул нерселер болуп атат. Ошол эле жолдо кетмекмин, эгер болуп калсам. Себеби айыл чарбасында реформалар туура жолдо баратат, кээ бир тоскоолдуктар бар, кичине оңдоп коюп жылы бериш керек. Өтө туура баратат.
Ömрү бою айтып келдик ушуга чейин, айыл чарбасын качан оңдойсуңар, жойсоңор жойуй бересиңер, дыйкандарга жардам гана, үрөнүң өлүп атат, жер семирткич жок, лизингке техника бербей атасың, суу чарбасы өлдү деп эле кыйкырып келгенбиз. Ошонун баарына азыр акча бөлүнүп баштады эле. Эми 309дан бир сөзгө кармап алып отурабыз да ошончу. Болбосо айыл чарбасын мына кризистен чыгара турган программа жолдору менен көчө өкмөт айтып берип атат. Ошол убакта саламаттык сактоо боюнча. Саламаттык сактоодо да өтө туура иштер болуп баратат. Да, больно. Көнүп калганбыз канча жылдан бери. Кичине оор болуп атат. Тигиште кичине кылычты алып чабып атат, кичине акырындан барыш керек да. Мен жеке оюмчу Минздравка Алым Кадыр Байкеге айтып коет элем мындай. Ада эле сүйлөшүп атса керек, бирок аны деле укпай атат да. Азыр бизде кандар бар. Больницага хым болуп алгандар бар. Менчикте барган, регион бөлүп алган больницалар бар даш. Бул көлдүкү, бул таластыкы, бул чүйдүкү, бул оштуку жалгабаттык деп. Андайлар жок эмеспи? Бар да, ачыгын айтпайлы. Салык кызматы. Салык боюнча мына президент өзү чыгып туруп базарга барып түшүндүрдү. Силер мына 8 миллион, аны 30 миллионго чыгарып атат. Мына телефондо дегенден элдер унчукпай калдыбы? Гражданин атул мамлекетке салык төлөш керек. Ал качпаш керек. Өкмөт менен бириликтүү болуп, жолугуп сүйлөшүп алып төлөш керек. Ал сиздин төлөгөн акчаңыз сиздин балаңызга мектеп, бала бакча, больница болуп кайра келет да. Ошону түшүнүш керек. Аны түшүндүрө албай атат президент, айласы жок өзү чыгып атат. Эми түшүндүрө албаган бул министрлер кабинетинин кемчилиги болот. Буга чейин ошол Балбак Төлөбаевга чейин айтылып калды, мэр Балбак болот экен да, мэр болсо өкмөткө барат деген. Бул эми ошол Сооронбай Жээнбековдун убагындагы имиштер. Анан кийин жок, Суракматов барбайт экен, Балбак өзү өкмөткө барат экен. Ушундай сөздөр чыгып кетти да, анан эле бийлик алмашты. Октябрь болуп кетти. Анан кийин жогоруда айткандай сиз губернаторлукка барасыз, андан кийин депутат болуп келдиңиз. Бүгүн сиздин кудуретиңиз жетеби өкмөттү башкарып кетүүгө? Мисалы коюп койду. Бийлик талаш эмес, мисалы Балбакты ошол жерге бекитип атат. Өкмөттү башкарууга мен кудуретим толук жетет. Өкмөттү башкарууга себеби тажрыйба мага жетет да. Билимим, тажрыйбам. Бирок мен азыр депутатмын. 5 жыл эл берген мандатты аткарып, мага берилген миссияны аткарышым керек. Президент өзүнүн жардамчысын кимди алат өзү билет. Сунуштаса мен терең ойлонмокмун, бирок бармак эмесмин. Себеби мен азыр 5 жылдын ичинде эл берген мандат менен аткарышым керек, миссиямды аткарышым керек. Эми өзүңүз ойлосоңуз, 3 ай мэр болсом, 3 ай губернатор болсом, анан 3-4 айдан кийин депутаттыктан кетсем, элим эмне дейт? Эми уят дейм, иштешим керек да, бир жерде. Даана биротоло ошондо пакта эмес, дагы башка ат койбойбу эмичи? Ошон үчүн эми ар бир нерсе өзүнүн убагында болуш керек деп ойлойм. Менин премьер-министр болоюн же аткаруу бийлигине барайын, тигинтейин, минтейин деген алым жуттум деле жок. Эч качан эч нерсе суранган эмесмин. Бирок өкмөттүн солдатымын, өкмөт каяка айдаса барам, бирок бул азыр элдин миссиясын, элдин милдетин аткарышым керек. Эл мени мойнума жүктөдү да, эл күтүп атат да. Мен өзүмдүн жогорку кеңеште отуруп алып, мыйзам чыгаруу жана бюджеттик акчаны көзөмөлдөө, каражатты көзөмөлдөө жагынан элдин үмүтүн аткарышым керек да мен. Ансыз деле жардам берип атпайбызбы? Өкмөттүн учредители биз да азыр. Парламентта, эл да. Анан биз ошол президенттин башында турган, эл шайлаган президенттин өкмөтүнө биз жардам. Демек, Балбак Төлөбаев планында 5 жыл парламенттен толук отуруп, балким кийинки шайлоодо депутат болуп келсе келди, келбесе ошондон кийин башка аткаруу бийлигин карап көрүш ыктымал экен да. Эмне үчүн аткаруу бийлиги? Может, мен деген такыр эсик мам кызматка барбай өзүмчө кетем. Ыктымалдуулугу болушу мүмкүн да. Ар кандай ыктымал болушу мүмкүн. Ошон үчүн анын убагында ошол шарттар көргөзөт. Демек, анда ушул 5 жылдын ичинде дагы аткаруу бийлигине барып калуу да ыктымалдуулугу бар. Өтө чоң ыктымал. Ал жагын койдук. Эми азыр айтып атасыз, жогорку кеңеш ошол өкмөттүн учредители деп. Кылыгы ишабаган өкмөт мүчөлөрү бар да. Аларга кантип таасир бересиздер? Бир нерсени биз түшүнүшүбүз керек да. Өкмөт да саясий бийлик, өкмөт да саясатчы министрлер. Оппозициянын жогорку кеңештин сүйлөгөн сөзүнө өкмөттүн каршы жооп бергени бул табигый нерсе. Силер Турциядан, Европадагыларды карасаңар, Турцияда кадимкидей эле министрлер аякта, бирок депутат да. Кадимкидей кызыл чеке болушат, министр менен оппозиция даже мушташканга чейин барышат.
Биз ошол культураны алышыбыз керек эми. Конечно, мушташу культурасын эмес, өзүбүздүн оюбузду бири-бирибизге ачык айтуу культурасы. Мисалы, бирөөнө илгери тепкилеп эле жатып калчубуз. Ал убакта парламенттик өкмөт болчу, ошондо деле түшүнбөй тепкилей берчүбүз. Өкмөт мүчөсү биз Кудайдын мурдунан жаралган эмеспиз да, биз деле мындай эл шайлаган, бирок мындай этиканын, белгилүү бир жүрүм турумдун, нарыктын нормасынын негизинде бири-бирибизге жооп айтышыбыз керек. Мисалы, мен бир жооп министрге айтсам, министр мага жооп бериш керек. Эгер мен министрди сөксөм, министр да мени сөгүш керек. Мисалычы, саясий көз караш бул. Бирок ошол уруш менен талашка, сөгүшкө жол бербеш керек да. Мына норманын жээгинде, тегинде сүйлөшө беришибиз керек. Анан биз өкмөт жооп айтып койсо эле терип атпайбызбы, биз мындайбыз, биз тигиндейбиз, бул эмне минтип атат деп. Европада андай эмес, классикалык парламентаризмде андай эмес. Эми депутаттар айтып атат, бир нерседен талашташып жүрүп атат. Өкмөт эмне үчүн Кабмин деп жазбайсыңар дейт. Кээ бир депутаттар айтып атат да, кээ бир сөздөн сөз таап, кычыгына чукулгандар. Өкмөт деген өкүм кылуу, өкүмат деген сөздөн келип чыгат. Председатель правительства Российской Федерации, мисалы, Америка өкмөтү айтпайт аякта Америка президент анан секретарлар деп. А бизде деле кабинет министри болсо өкүм кылган жок, ал деле өкмөт да. Кыргыздын нукура сөзү өкмөт да. Эми баягы баштапкы суроолорубузга кайтып келели дагы, ошону менен бүгүнкү биздин маекти жыйынтыктайлы. Пандора сандыгы ошол менен Балбактын Пандора сандыгы жабылабы эми? Пандора сандыгы деп мен эмнени айткым келди. Бир мыйзамдын аткарылыш жолу бар да. Ошол мыйзам аткарылуу жолунда ошол мыйзам бузулса жооп бериш керек. Анан бирөө үчүн башка мыйзам, бирөө үчүн башка мыйзам, бирөө үчүн башка мыйзам иштебеш керек да. Анда калыстыктан тайган болобуз. Ушул коркунуч бар да, ошон үчүн мен ошону айттым. Пандоранын жашыгын ачпагыла. Ал жерде көп туура эмес нерселер болуп калышы мүмкүн. Анан анда Кыргызстанда жооп бербеген киши калбай калат. Бул жерден жөн эле ар бир депутат эртең мени дагы ушинтип кылмыш жоопкерчилигине тартып, же болбосо жанагындай суракка чакырып баштабасын деп, бул коллективдик иммунитет болгон жокпу? Кылмышка себеп берсең сөзсүз. Мага демектен эмне болсоң да чакырат. Таза болсоң эмнеге чакырмак сени? Бул жөн эле коллективдик иммунитет болгон жокпу? Жок, кандай болуш мүмкүн эмес. Депутаттар деле жинди эмес да, келес эмес да. Аларда отурган, ал жерде да кыйын, тың, баардыгы тең ойлонгон, акылдуу балдар отурат. Тың балдар. Аларды карап ойлонуп отурушат. Анан баарын эле мындай боолар биз айткандай кылайт дегенде эмес, аларда адилеттүүлүктү, чынчылдыкты, келечегин ойлогон кишилер отурат. Анан кээ бир ошо парламентте отургандар уламын айтып берет. Ой, окубайсыңарбы, билимиңер жок, силер билбейсиңер, силер мындайсыңар, силердин. Ой, азыр баары тең билет. Убагында жообун аласыз анын баарын. Ошон үчүн мындай сын таппай, акылды сунбай, жөн жүрүш керек да. Шайлап келгенден 5 жыл чыдаш керек. Макул, анда биз өзүбүздүн суроолорубузга жооп алдык. Себеп дегенде жогоруда айткандай Пандора сандыгы жөнүндө сөз болгондо Балбак оппозицияга кетти окшойт, же болбосо жалпы партия оппозицияга кетти окшойт. Түрдүү суроолор болгон. Андан сырткары дагы жогорудагы сын пикирлер айтылды, мактоолор болду. Ошол боюнча кененирээк маалымат алалы деп бүгүн сизди чакырганбыз. Асман шаары боюнча дагы жооп алдык. Ыраазычылык билдиребиз бизге атайын убакыт бөлүп келгениңизге. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасыз маекти жыйынтыктадык. Ал эми биздин суроого эч кандай цензурасыз жооп берген 7-чакырылыштын депутаты Балбак Төлөбаев болду.